Темел Эргенбаевич, подпольный казинолор кайсыл жерде канчасы иштеп атат бүгүнкү күндө? Мага bir сырдуу bir документ келген. Мен буга чейин финанса полициясына абдан катуу тапшырма берген. Таап, жаап, эгерде керек болсо кылмыш үчүн козгоп деп, жок деп келишкен. Таппай койдук. Барган жерде адрестерди барганда жабылып калат экен, алар билип алып туруп, алардын агенттери бар экен деп, бирок мага bir сырдуу кагаз келген атайын. Ошону бергем, ошол жерде 3 казинонун адреси болчу. Мен bir 2 жума мурун бердим го дейм. Шуну дагы bir жол текшерип, сөзсүз түрдө bir эме жыйынтык бер депчи. Бирок казинолор жок эмес, бар. Мурункудай чоң эмес, 10 киши ойнойт экен, 5 киши ойнойт экен, 20 киши кирет экен, көбүнчө жанагындай жеке менчик үйлөргө куруп алышып туруп ушундай бар экен да. Эми аны менен биз иштешибиз керек да. Казино, кумар оюндары бүгүнкү күндө кылмыш жазык кодексинде кылмыш. Да. Ошону кылмыш эмес деп тааныганга аракет кылып атабыз өкмөт деп сиздер бүгүнкү күндө кадам таштапсыздар, туурабы? Мыйзамга өзгөртүү киргизебиз, бул кылмыш кылбай легально иштесин деген, бул эми кылмышкерлерди мындай бизнесмен кылып айлантабыз деген аракет да, туурабы? Жок, Резакович, ал атайын мыйзам болот. Ошол мыйзамдын чегинде гана иштегенге болот. Ал бардык жерде болбойт. Мыйзам максаты бюджетке акча толтуруу, туурабы? Bir четинен бюджетке акча толтуруу, экинчи четинен ошол бизде ыңгайлуу шарттарды түзүп берүү, туристтерди тартуу. Мындай кылбайлы анда. Кара Куурай деген учурунда Кыргыз ССРында кону алынган да. Бүгүнкү күндө сиз бир канча мамлекеттерди, кошуна мамлекеттерди уруксат бериптир казинолорго, туристтерди тартып атабыз деп. Голландияда өзүңүз билесиз, баягы наркотиктик заттарды колдонууга уруксат берилет да. Ошон үчүн туристтер көп. Анда бул казиного караганда бүгүнкү күндөгү наркотикти сатууну легалдаштыра турган болсок, бир канча туристтер көп келет. Бирок казиного караганда 50 есе бюджетке пайда келтирет. Ушундай нерселерди мен андайга каршымын, андайга барбайм. Сиз казиного да каршы болушуңуз керек. Эмне үчүн дегенде, бул наркотик, казино биздин мамлекеттеги жарандардын үй бүлөлүк жашоосуна, ден соолугуна, өмүрүнө терс таасирин тийгизген үчүн жабылган. А биз болсо ошого кайра аракет кылганыбыз бул уят нерсе. Экинчиден, биз бул нерсеге жетишкенде 5-сазыптын депутаттары бир канча кийин аракеттер болгон. Эми мага келип айтышып атты, мен так маалымат айтайын, бир ушакта мындайча айтканда чынбы жалганбы миллиондогон акчаны сунуштап келишкен. Ошол эле бизнесмендер. Азыр парламенттин ичине кире албайт. Эмне үчүн өкмөткө кирип кеттиби деген суроо болуп пайда болуп калып атат. Бул сулук. Бирок болгон, аракеттер болгон. Ошондуктан эгерде 6-сазыптын чакырылышын депутаттары казинону келечекте ачып кое турган болсо, өкмөт эгерде ачам деп аракет кыла турган болсо, бул тарыхта эң жаман өкмөт, эң жаман парламент болуп калат.